Саламатсыздарбы? Атактуу адамдардын өмүр жолу, чыгармачылыгы жөнүндө билгиңиз келсе, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Каналыбыздын башкы каарманы ырчы Кызсайкал Кабылова. Чыгармачыл үй-бүлөнүн катарында Бөрүбаевтар да бар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кабыл Бөрүбаев элге куудул катары таанылса, балдары Эрнес куудул, ырчы, тамада. Мажит болсо ырчы. Агаларынан кем калышпай Кызсайкал сахнага 6 жашынан аттанып, апакем, балалык, достор деген ырлары менен угармандардын эсинде калды. Бир кездеги кичинекей ырчы кыз бойго жетип, мектепти бүтүп эле 2017-жылы жайында турмушка чыккан. Бирок учурда кыздуу болгондон кийин жолдошу менен ажырашып кетиптир деген сөздөр айтылып келет. Ал сөздөрдүн чындыгы канчалык өзү айтып берди. Кызсайкал, саламатсыңбы? Өзүңдүн баракчаңдагы посторуңдан улам сурагым келди. Кызым экөөбүз бир келген жашообузду эч кимге тебелетпейбиз деп жаздың. Эмне болду? Ооба, ошентип жазгам. Аны менин билдирүүлөрүмдүн алдына негатив жазгандарга карата жазгам. Кызым менен түшкөн сүрөттөрүмдү жүктөсөм, менин жеке жашоомо чейин аралашып, акыл үйрөтүп, адамды капа кылчу сөздөрдү жазып жиберишет. Учурда жолдошум менен таарынышып жүрөм. Ага карата да бир топ маанай түшүргөн пикирлерди жазышты. Эне болгондон кийин сездим, ар бир эне баласы үчүн баарына даяр болот экен. А балким бул убактылуу таарынышуудур. Элдешсеңер керек. Атасы кызын келип көрүп жатабы? Ооба, туура айтасыз. Мен деле бул убактылуу таарынышуу деп жатам. Ар бир үйдө казан аяк кагышат да, эртең эмне болот, аны убакыт көрсөтөт. Азыр ата-энемдин үйүндөмүн. Атасы үйгө келип кызын көрүп турат. Кызын аябай жакшы көрөт. Мектепти бүтүп эле турмушка чыгып кеттиң. Өкүнүп калган жоксуңбу? Жок, өкүнгөн жокмун. Ал менин каалоом менен болду. Биринчи максатым окуу же ырчылык карьерамды улантуу эмес, турмушка чыгуу болчу. Жакшы жигитке турмушка чыктым, кыздуу болдум, эч нерсеге өкүнбөйм. Келин кетпесин, кыз келбесин деп коюшат го. Таарынып келгениңде ата-энең эмне дешти? Таарынышып кеткенибизге көп эле болду. Атам негизи тартипке бекем киши. Турмушка чыктыңбы, чыда, келбе деп көп айтчу. Ошондуктан үйгө баргандан коркчумун. Бул сапар барууга туура келди. Барганымда эмне болду деди. Баарын түшүндүрүп берсем, эч нерсе дей алган жок. Биздин үй-бүлө шаңдуу үй-бүлө. Кичине эле маанайым чөгө баштаса, Мажит байкем күлдүрүп баштайт. Жолдошуң чыгармачылыкты улантышыңа каршы эмес беле? Жолдошум чыгармачылыгыма өтө каршы болчу. Үйлөнүп жатканда чыгармачылыгыңды таштайсыңбы деп туруп алган. Мен үчүн чынында биринчи орунда ырдоо эмес, үй-бүлө. Жолдошумдун айтканынан чыкпай, анын сунуштарын эки кылган жокмун. Хиджаб кийдим, өзүңөр көргөндөй. Албетте, ал жолдошумдун сунушу. Бирок өзүмдүн да каалоом бар болчу. Турмушка чыга электе ата-энем каршы болушчу. Турмушка чыккандан кийин кийсем, алар эч нерсе дешкен жок. Турмушка чыккандан кийин ырдоону, сахнаны сагындыңбы? Сахнада ырдагандарды көрүп алып, кадимгидей сагынгам. Микрофонум бар болчу. Аны кайынсиңдим белек кылган. Үйдө эч ким жокто караокеде ырдайт болчумун. Келин болгону ата-эне менен чогуу турдуңарбы же бөлүндүңөр беле? Келиндик доору кызыктуу эле. Ата-энебиз менен чогуу турчубуз. Кайын журтум Алайдан. Чоң кайненемдин көп сөздөрүн түшүнбөй калчумун. Бирок билгизбей ии деп койчумун. Менин анымды билип алган жолдошум ого бетер шылдыңдап ар түрдүү сөздөрдү айта берчү. Сайкал, турмуш көрдүң, эне болдуң дегендей, мурунку сайкал менен азыркы сайкалдын эмне айырмасы бар? Мурунку сайкал менен азыркынын айырмасы асман менен жердей. Мурун балмуздак, шоколад жесем, анан Мажит байкем менен урушсам, кыскасы ушундай эле тема менен жашачумун. Башкача айтканда, бала элем, азыр иштешим керек, кызымды багышым керек деп ойлоном. Келечек пландарың менен бөлүшө кетпейсиңби? Алдыма аябай чоң пландарды койдум. Атайын курстарды окуп, анан сулуулук салон ачкам. Азыр ошол салондун филиалдарын аймактарга ачууну пландап жатам. Негизи аябай кыял кечмин. Кыялдана берип, алдыма өтө көп план коюп алам. Аягында эмне пландарым бар эле деп унутуп да калам. Сүйүүгө аныктамаң кандай? Сүйүү айтырбай, кабар бербей туруп келчү жагымдуу сезим. Айрымдар сүйүүдөн көңүлүм калды дешет, бирок туура эмес. Анткени бир күнү ал сезим келсе, көңүлүм калды деп жаткан адам кантип көзү тумандап калганын билбей калат. Жолдошум экөөбүз жактырып турмуш курганбыз. Баалуу болгондон кийин сүйүү балага да бөлүнөт деп коюшат го. Чынында ошондой экен. Жолдошума болгон сүйүүм учурда кызыма бөлүндү. Азыр бала менен үйдө элесиңби?
Азыр үйдө деле отурбай элемин. Эртең менен салонго кетем, кечинде келем. Кызымды жаныма алып алам. Иште кызым экөөбүздүн бир бөлмөбүз бар. Апам да жанымда болот. Урматтуу каналыбыздын катталуучулары, Кызсайкал Кабылованын 2019-жылы Супер Инфого берген маегинен кыскача үзүндү. Кызсайкал Кабылова, жолдошум экөөбүз ажыраштык. Мындан 2 жыл мурун ырчы Кудул Кабыл Бөрүбаевдин кызы ырчы Кызсайкал 17 жашында Эрнис Айдаралиев аттуу жигитке турмушка чыккан. Түгөйлөр кыздуу болгондо ажырашты деген кептер чыгып, бирок бүгүнкү күнгө чейин Эрнис дагы Кызсайкалда жеке жашоосун ачыкташкан эмес. Ырчы, сиздер аркылуу жеке жашоом тууралуу кептерге чекит койгум келди. Биздин ажырашканыбыз чындык деп агынан жарылып маек берген. Кызсайкал, кандайсың? Турмушка чыкканда мен үчүн үй бүлө биринчи орунда турат. Жолдошум каршы болсо ырдабайм деп айткан элең. Бирок акыркы кезде кайра ыр жаздырып, чыгармачылыкка кириштиң. Буга эмне себеп болду? Саламатсыздарбы? Турмушка чыкканыма байланыштуу чыгармачылыктан алыстап кеткенимди баары билсе керек. Азыр жолдошумдун жаңы барактарын ачып, жаңы дем менен Мажит байкем экөөбүз чыгармачылыкка кириштик. Жакын арада биздин жаңы ыр клиптерибизге күбө болосуздар. Сулуулук салон иштетесиң, дүкөн ачыптырсың, канча жашыңдан өз алдынча иш баштагансың. Өспүрүм кыракта сулуулук тармагында окуп 1 жыл иштедим. Кийинчерээк ата-эне, бир туугандарымдын колдоосу менен сулуулук салонун ачтым. Албетте башында иштин көзүн тапканча кыйынчылыктар болду. Көп жер котордум, акыры такшалдым окшойт. Туруктуу жерге орноштук, Кудайга шүгүр, ишибиз өз жолуна түшүп калды. Ал эми үй бүлөмчү, акыркы кезде жолдошум Эрнис экөөңдү ажырашты деп угуп жатабыз. Бул чынбы? Ооба, жолдошум экөөбүз 1 жыл мурун ажырашканбыз. 1 жыл бою жарашабыз, ажырашабыз деп жүрүп, акыры мамилебизге чекит койдук. Интернетте бизди ажырашты, жарашты деп талкуу кылгандар көп. Андыктан сиздердин каналыңыздар аркылуу ажырашканыңызды тастыктап коюуну туура көрдүм. Экөөңөр кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп баш коштуңар эле. Бул дагы бири-бириңерди билүүгө аздык кылдыбы? Ооба, биз 1 жылдай сүйлөшүп баш кошконбуз. Эрнис жакшы адам, ал тууралуу жаман айткым келбейт. Болгону биз эки башка адам экенбиз. Мүнөзүбүз келишпей калды. Албетте катачылык бир жактан кетти дебейм. Ажырашканыбызга экөөбүз тең күнөөлүүбүз. Ажырашууну аял заты оор кабыл алат. Андан ары жашоосун улантуусу кыйын дешет. Сен абалдан кантип чыктың? Деги эле чыга алдыңбы? Чынында 1 жылдай депрессияда жүрдүм. Санадан улам ооруканада жаттым. Кызымды колума алганга алым келбей калган учурлар болду. Жолдошумсуз жашай албайм деп ыйладым. Жашоо токтоп калчудай сезилди. Бирок жашоо улана берет тура. Кээде аял заты депрессия үчүн жаралганбы деп ойлоп кетем. Менин социалдык тармактагы баракчама катталгандар ошол кезде жан дүйнөмдө кандай төңкөрүш болуп жатканын билип калышса керек. Анткени ошол учурда сырдашканым социалдык тармак болуп калды. Өзүмдү колго алып, жаңы жашоого кадам таштаганыма аз эле болду. Оор кырдалдан апам, курбуларым жардамга келип колдошту. Мурун кичине нерсени жүрөгүмө жакын кабыл алып ыйлай берсем, азыр баарын тазалап, туура кабыл алып калдым. Тарынышып жүргөн 1 жылдын ичинде үй бүлөнү сактап калыш үчүн аракет кылдыңарбы? Албетте, экөөбүздүн колубуздан келишинче аракет кылдык. Бирок канча ыйлап сыктабайлы аракет кылбайлы маңдайга жазганы болот экен. Муну мага берилген сыноо катары кабыл алдым. Эрнистин Instagram баракчасынан башка кыз менен түшкөн сүрөттөрүн көрүп калдык. Аны үйлөндү деп да уктук. Муну сен кандай кабыл алдың? Бир кездеги ыйлак, кызганчак Сайкал азыр өзгөрдү. Ооба, мага оор болушу мүмкүн, бирок кандай оор болбосун, сыноону жеңүү аялдын өзүнүн көз каранды экен. Мындай сыноону жеңгенге мага кызым да чоң жардам берди. Ал мага жаңы жашоого дем берди. Кызым үчүн күчтүү болушум керек дедим. Кызымды көргөндө бардык маселемди унутуп коем. Аял заты 1000 жолу күчтүү болом десе деле жүрөгү назик болот тура. Мен 5 эркектин арасында өстүм. Мүнөзүм эркектей, күчтүүмүн дегени менен баары бир көңүлүм назик экен. Менин абалымды туура түшүнүп, колдоо көрсөткөн бир туугандарыма рахмат. Алардын жардамы менен күчтүү Кызсайкалга айландым. Кызыңа өзүңдүн фамилияңды бериптирсиң. Күбөлүгүн кайра жасаттыңарбы же башынан эле сенин фамилияңды беле? Эрнис мени ала качып үйлөнгөн, аны билсеңиздер керек. Расмий түрдө никеге катталайын дегенибизде документ жактан маселе жаралып калды. Кийинчерээк тарынышып жүрдүк. Ошону менен расмий катталбай калдык. 1 жылдай кызым документи жок жүрдү. Балким Эрнис өзүнүн фамилиясына өткөрүп алар деп күткөм. Атасына күбөлүк алалы деп көп жолу сунуштадым, бирок оюм ишке ашкан жок. Анан кызым экөөбүз чет өлкөгө чыкмакпыз. Ошол үчүн ата-эне менен кеңешип, өзүмдүн фамилияма өткөрүп алдым.
Сени турмушка чыкканда эрте күйөөгө тийди дегендер болду. Турмушуң бузулганда бул нерсеге өкүнгөн жоксуңбу? Өкүнбөйм. Балким кыздуу болбосом өкүнмөкмүн. Кээде эгер ушундай кызым болорун билгенде 10 жашта деле турмушка чыкмакмын деп күлүп калам. Буга чейин кызым жок, кантип жашап жүргөн билбейм. Артта кайрылганда жашооңду өзгөртмөксүңбү деп сурашса, өзгөртмөк эмесмин деп жооп бермекмин. Кызыма ким тийишсе ордуна коем деген таризде билдирүү жазып каласың. Бул ойлор эмнеден улам чыгат? Бала кезде мага ким тийишсе аларды ордуна коюп көнгөм. Буга чейин кызыма тийиштүү жагымсыз сөздөрдү угуп калгам. Ошондуктан билдирүү жазып турам. Чын эле эгер кызыма ким тийишсе ордуна коюп коем. Бул маекти тиешелүү адамдар угуп түшүнөт деп ойлойм. Ошондой эле Инстаграмданбы, Ютубтанбы, редакция гезит аркылуу жакындарымдан, элимден суранат элем. Мен тууралуу эмне десеңер дегиле, бирок кызым жөнүндө жаман сөз айтпагыла. Анткени ал наристе, анда эч күнөө жок. Акыркы учурда мага ажырашып жатам, мени күйөөм таштап кетти, кайын журтум кемсинтти, кеңеш бериңизчи деп жазгандар көп. Менин эркектерге айтарым, бир үй бүлөнүн жоопкерчилигин алып жаткан соң жоопкерчиликтүү болгула, ал эми аял заты көтөрүмдүү болгула демекчимин. Менимче жаңы баш кошкондо 2-3 жылга чейин жаштардын ортосунда түшүнбөстүктөр болот. Ошого чыдап коюшса, үй бүлөсү туруктуу болот деп ойлойм. Урматтуу угармандар, YouTube көрүүчүлөрү, каналыбыздын кадырлуу катталуучулары, эскерте кетсек, бүгүнкү каарманыбыз ырчы Кызсайкал Кабылова болду. Каарманыбызга аялдык, чыныгы бакыт, сүйүү, кең келечек каалайбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Мен сиздер менен эртеңкиге чейин коштошомун. Саламатта калыңыздар.